Англия сериясынын экинчисин улантабыз. Кантип Европага келсе болот. Мыйзамды билбөө сизди жоопкерчиликтен кутултпайт. Реалдуу эмес болуп аткан нерсе кийинчерээк реалдуу болуп. Англис тилинде чогуу үйрөнөрү. Бул жагы күн бүркүрөп жамгыр төктү. Бирок сонун жерде экен. Карасаңар. Англичан деген үйлөрүн карагыла. Машинаны таштаган бойдон качып кетишет. Ошол нерсе жакшы эмеспи? Мен ойломокмун. Ал жолу тандасам уже Америкада жүрмөкмүн деп. Айланма жолдон моундай окуя болуп кетти. Бул машина чыгып берди астымачы. Бир аз коркуп калыптыр. Билбей ордуңуздан жылсаңыз, чиркегич менен трактор машина ажырап кетет. Мен навигатор алдады. Коллега мени ээрчип келатат. Сөгүп атса керек менин эмнеге бул жака салдың деп. GPS is okay, but I don't know coordinate time. Бул жагы түгөнгүз концерт болуп атышат. Экинчи сериясы, үчүнчү сериясы болуп кетти. Ушундай саман жүктөйбүз. Көрдүңүздөрбү, ашмалтаң чыгып, колдорун кирдеп, кыпчылып. Негизи адамзатка эч нерсе жакпайт го. Биз ошентип вертолет менен чыгарттык да, анан чиркегичин өзүнчө көтөрүп, кечирип кой. Акырын үйүңө кете бер. Англиянын Дауэр шаарынан Франциянын Кале шаарына деңиз аркылуу кеме менен сүзүп өтөп, Конор Макгрегордун өлкөсүнө кетип калмак экенмин. Кошумча документтерди каттап чыктык. Бул кооптуу жүк болуп эсептелет да, кооптуу материал. Ошо Дауэр деген шаарынан алыстап кеттик. Мына азыр эмеге отурдук да, кемеге отурдук. Чыгарып туруп азыр. Англия сериясынын экинчисин улантабыз. Биз кечээки келип токтогон парковкада биринчи видео аяктаган парковкада турабыз. Так эле жүк түшүрүүбүз эртеңки күнгө Эшфорд деген шаарда турабыз. Ошол жака азыр чыгып келебиз. Айланып. Бул ошол токтогон жер. Парковка жалаң ЛКВ чоң машина турчу жер. Койдук. Бул да биздин фирма жаңы машиналар. Шрек деп коет. Шрек деген күзгүсү жок. Анткенде эки четинде камерасы бар. Кулагы чыгып турат да. 2018 жылкылар карыгандары эле уже 1 миллион километрге чейин жүрүп койгондору бар арасынан. Эң кызыгы кийин ошолор деген бизге барат да СНГга. Жанакы свежий пригнан из Европы деп болбосо 1 миллион пробеги бар. Бул жакта эми тажрыйбалуу айдоочусу бар, тажрыйбасы жок. Анан фирманы машинасы деп эле аябай уруп согуп айдай беришет. Андан кийин бир сыйра капиталдык ремонтун өткөрүп, кийин сатышат. Мисалы жеке биздин фирмада ошондой. Могу белгилерди көрүңүздөр да, багыттамаларды. Бул деген ошол Англияда экенибизди эскертип турат. Өзүбүз да унутпашыбыз керек Англияда жүргөнүбүздү. Анткени унутсак деген каршы тилкеге чыгып алып, ал жактан Кудай жактасын бир ДТП болуп калса, сүзүш болсо, анда 100% биз күнөөлүү болобуз. Анткени жанакы незнание закона не освободит вас от ответственности деген сөз бар го. Кыргызчасында кандай болуп калат? Мыйзамды билбөө сизди жоопкерчиликтен кутултпайт деген. Ошон үчүн ал жакка билбей чыга албаш керек. Анан азыр чыгып атканда биз бул жактан чыгабыз. Бул жакта жанакы эс алуу жерлер, адамдар отурушат. Ичинде бардык шарттары менен бул жакта дагы. Англияда душ бекер, даараткана бекер. Францияда да ошондой. Германияда бирок акча. 2 евродон 5 еврого чейин. Картадан карасам шаар кызыксыздай эле сезилди. Ошон үчүн ичин аралабай эле бул жактан ары 2,5 чакырым алыстыкта дүкөн бар экен. Ошол жака сейилдеп басканча барып келебиз. Мына ушундай болот. Анан видеону вертикалдуу тартып аткан себеби 9:6 форматта. Сиздерге ыңгайлуу болуш үчүн көргөнгө. Ошо полный экран болсоңуздар, мындай телефон түз эле вертикалдуу кармап, сиздерге ыңгайлуу болуш үчүн. Азыр мындай тартсам деле болот. Балким жакшыраак болоттур, бирок телефонду бурап олтурбай бул форматты туура көрдүм. Бул жакта Newer on the boat ahead дейт. Бул жаңы айланпа жол алдыда дейт. Сиздер менен бул видеону тартып атканда бул жакта жашоону эле тааныштырбай, англис тилинде чогуу үйрөнөрү. Негизи англис тилин үйрөнсөңүздөр өзүңүздөргө эле жакшы. Дүйнө элинин 80% бул англисче сүйлөбөсө да англисче түшүнөт да. Ошон үчүн англис тили эң керектүү тил. Каалоо болсо үйрөнсөңүздөр болот. Оңой эле. Европада да ошол англис тилин билсеңиздер артыкчылык болот. Тил тарабынан кыйынчылыктар болбойт.
ошол Европа элинин да көпчүлүгү англисче сүйлөшөт, жок дегенде түшүнүшөт. Дагы бир белги reduce speed now дейт. Ылдамдыкты азайт. Бул жагы күн бүркүрөп жамгыр төктү болуп кетти эми. Зонтикти албаптырбыз, же үстүбүзгө бир эле көйнөк кийип алганбыз. Суу болуп басып баратабыз. Момундай азыр үстүбүз суу болуп дүкөнүн ичине кирип алдык. Сыртта дагы эле жамгыр куюп атат. Бул Tesco деген магазин. Бул бизде Globus деген сыяктуу Европа ичинде кеңири тараган дүкөн. Азыр баалары менен бир сире тааныштырам. Эт жактарын көрөлүчү, бирок эт алуу жагынан мен өзүм жеке Франциядан алганды жактырам, Германиядан, анткени ал жакта араб дүкөндөр болот. Алжирликтер, Тунис, Марокколуктардын дүкөндөрү болот, ошол жактагылар адал эт сатышат да. 1,25 литр кола 2 паунд 220 сом. Азыр эле текшердим, 1 паунд бизге 110 сом болот экен. Ошондо бул азыр 1 литрлик кола 1,25 220 сом. Германия менен бирдей экен. Эми бул түшүнсө болот, анткени бул жакта айлык акы, жөлөк пул жана башка деген нерселер бул жакта жогору. Жумурткалардын баасы мисалы могул 6 штук жумуртка 2 паунд 220 сом. Консерва азыктарынын баасы 85, 0,85, 65 бар экен, 2,25, 2,75, 1,35. Мен азыр ушунча нерсели алдым. Калгандары машинада бар. Баалардын ар бир нерсине токтогон жокмун. Эми өзүңүздөр анализ дегендей бул жакта баалар кымбат экен. Дүкөнгө кирип чыксак сыртта ушундай жаан токтоп калыптыр. Жакшы. Бирок үстүбүз дагы эле суу. Жанакы келген жолубуз менен кайра артка кайттык эми. Алган нерсебизди алып, бул 5,73 паунд болду. Кыргыз акчасына плюс-минус 650-700 сом болот. 3 нерсе алдык. Азыр жамгыр жаап токтоп, жаандан кийинки мындай жытты өтө сонун го. Азыр ошондой болуп турат. Бирок тилекке каршы жанакындай функция жок да сиздерге жөнөтүп алганчы. Мен ойлоп коем да, ошо кээде мисалы мурдакы адамдар үчүн телевизордагы бул эме болуп жүргөн да, фантастика болуп жүргөн да, кантип эле ошол мындай эле айнектен бир нерселер көрүнсүн депчи. Бирок жүрүп убакыттын өтүшү менен мен да ойлойм ушундай бир функция чыгат. Жыт алмашуу функциясы дейбизби же эмне дейбиз. Бирок ушундай бир кайсы бир деңгээлде ушул азыркы бизге реалдуу эмес болуп аткан нерсе кийинчерээк реалдуу болуп калат депчи. Азыр кайрадан эртеңки күнүн тартып баштадым. Маршрут түзүп бүттүк. Эки жерден айтып өткөндөй эки жерден жүрүшүбүз. Биринчиси бул Милтон Кейнс деген шаарынан, бул жактан 180 чакырым алыстыкта, бул Лондондун айланпа жолунан айланып өтөбүз. Маршрут түзүлдү. Азыр ортодон бизге бул жака келгенден баштап 36 саат 40 мүнөт эс алдык. Сол жака чыгыш керек болчу, оң жака. Оң солду дагы эле бир аз айрым албай калдык окшойт. Мына айылды аралап калдык азыр. Молдан өтүш үчүн оң тарабынан айланып өтөбүз. Анан бул жактын адамдар да бир кызык эле экен, пешеход жок жерден эле сен астыңа кире бергенсип эле. Жагына абайлайбыз. Бирок сонун жер бекен, карасаңар. Англичан менен үйлөрүн карагыла. Бүт кинодогудай го. Азыр могу жактан 50 деген знакты көрүп калдым да. Анан 50 менен айдаш керекпи десем, элдин баарын катуу эле айдап атат. Аларды ээрчип баратам. Көрсө бул жакта мындай да жанагы миля менен да 1 миля километрге 1,5 ушундай болот. Анан 50 деген ошондой болжол менен канча болуп калат? 70-80 болуп калса керек. Аны эсептеш керек. Бул өлкөдө американский система менен да килограммды ЛБС менен, чакырымды миля менен, литрди галлон менен эсептешет. Азыр Лондондун айланма жолунда жүрөбүз. Лондон шаарынын четинде.
бул жакта деген ошол Лондон деген ырды коюп мигранттардын көп мигранттар бул жака агылганда өткөндөн кийин көбүнчөсү Лондонго аракет кылышат. Бул жакта балким жумуштар, айлыктар жакшы болгон үчүнбү, анын дагы башка себептери барбы, баары эле эмнегедир ушул жака агылышат. Анан бир кызыктуу да бир факт айтсам, бул биздин мисалы биздин фирма деген индустарды, индиялыктарды дагы ала баштаган да жумушка. Ошонун кээ бирөөсүндө бизде мындай окуя болгон. Ошолор дагы Англияга виза алып, машинасы менен келип, ушундай жүк алып келип, машинаны таштап качкандар болот да. Машинаны таштаган бойдон качып кетишет. Дальше белгисиз өзүнүн изин суутупчу. Анан мыйзамсыз калышат. Анын эмне кереги бар дейм да. Негизи мыйзамдуу документиңиз болсо, мыйзамдуу жол менен келсеңиз, мындай кирип чыгууга доступ болсо, ошого эмне жетсин? Ошол нерсе жакшы эмеспи? Азыр мына актуалдуу болуп аткан, ал жакта да кыргыздар көбөйүп атат, Америкага, Мексика аркылуу кетип атышат. Азыр бир кирип алгандан кийин ал жактан 5-10 жылсыз чыга албайсыз деген сөз да. Эми ал жактан Мексика аркылуу кеткендечи, ал жактан сот иштери болот, узун процесс. Эми Кыргызстанда сиздин жакшылык жамандык күндөрүңүз болуп калат. Эми алындай нерсеге дагы рисковать этип, тобокелчиликке барып кетип аткандар көп азыркы күндөрү Мексика аркылуу. Мен жеке ал жолду тандабайт элем. Болбосо мен ойломокмун, ал жолду тандасам уже Америкада жүрмөкмүн деп. Азыр эле айланма жолдон мондай окуя болуп кетти. Бул машина чыгып берди астымачы. Эми мондай эме толтурабыз. Камсыздандыруу полиси, иншуранс. Азыр биздин машина сүзүп алган үчүн биз тарапта. Бул жерде менин күнөөм деле жок, анткени ал чыгып берди да. Өзүнүн жолунан биз караса болмок. Мына мындай окуя болду. Бир аз коркуп калыптыр. Чыкпай атат. Азыр полицияны күтүп атабыз. Полиция келсин. Азыр эме кылабыз. Калган маселени чечебиз. 5 мүнөткө жетпей эме келди. Тез жардам. Сыртта жүргөнмүн да азыр. Анан тиги медицина кызматкерлери айтат, ичине кир. Полиция 5 мүнөттө келет. Ошого чейин отуруп тур. Сыртта турсаң сени башка бир машина сүзүп кетиши мүмкүн дейт. Биринчи жүк түшүргөн жерге келип, азыр пломбаны бузуп атабыз. Өздөрү уруксат берди. Муну жолдон бузбаш керек. Муну бузганга булар полиция текшерип калса, жолдон чегерачылар же ошолор бузганга акысы бар, анан өздөрү уруксат бериш керек, ач деп. Ичиндеги Samsung телевизор, мынакей Full HD TV. Ушундай бир болжол менен канча бир 3000дей 111 рампага коюп беребиз азыр. Күзгү аркылуу тартайын, кантип коюларын. Линияны эрчип кете беребиз. Артында 3төн бөлөктү көрүнсө да ошол деген. Бул жакта линия бар жакшы, кээ бир жерлерде линия жок болуп калат. Ошондо деген мындай воображаемый линия институт болуп, ошону түртүп кете беребиз да арткачы. Азыр бир аз калганда барып түшөбүз, дагы эмени текшеребиз. Түз эле рампага түз коюлдубу, коюлбай калдыбы. Муну карайбыз. Эшиктерин ачтык. Бул жактагы экөөнүн эмеси дал келиш керек да. Алар азыр жанакы өздөрүнүн аппараты менен түшүрөт да, ошого деген азыр бир аз дал келбестик бар экен. Ошого бул биз өзүбүздүн чиркегибизди түшүрөбүз биз. Мына ушинтип түздеп коюп беребиз. Азыр бул астындагы темирин өздөрү аппараты менен бул жака чыгарышат. Мына ушундай азыр сонун коюлду. Бычак менен май кескендей. Мунун тартып коебуз. Паркинг брейк. Башмактарын койсок, талап кылган жерден коебуз. Негизи койбой деле көрсөк болот, анткени тартып койдук да. Тормуздучу. Экинчи дарекке кетип атабыз. Экөөнүн аралыгы 45 чакырым экен. Ал жакка да азыр 15 километр калды. Жумушту
Экинчи жерден да түшүрүп бүттүк жүктөрдү. Азыр мына ушунтип кагазы менен жыйынтыктайбыз. Жолдон май койдукпу, парковкага турдукпу, бардын чектери болсо чектерди тиркеп, бардык маалыматтарды жазып, коштоочу документтерди мындай тиркеп туруп, бул бир тапшырма бүттү. Ушуну жанакы түштө болгон окуя жөнүндө дагы бир аз толугураак айтып берейин. Англияга келгенге чейин мен кесиптештер эскерткен, ушул Англияда жол кырсыгы болуп кетүү тобокелчилиги жогору деп. Биринчи себеп бул өзүңүздөргө айтып өткөндөй бул тескери трафик, жол эрежелери тескери. Анын үстүнө англичандер өздөрү дагы бир аз кыргызча кылып экен, биздикиндей кылып. Мына ушул нерсе себеп болду деп ойлойм. Жана раундабаутта айланма жолдо биздин алдыбызга видеодо көргөндөй бир машина чыгып берди. Бирок өтө деле олуттуу болгон жок. Бир экинчи тараптын айдоочусу жаш эле кыз экен. Андан кийин биз ошол болгондон кийин түшүп туруп эле мен түштүм. Андан кийин дагы башка айдоочулар келди. Анын абалын сурадык, жакшы экен, бир аз коркуп калыптыр. Ошентип турсак 2 мүнөткө жетпей тез жардам келди. 5 мүнөттөн бир аз ашып полиция келди. Полиция келди дагы бүт бардын карады. Бүт барында эч ким жабыркабаганын көрдү дагы. Эме кылды. Жанакы камсыздандыруучу полисиңердин агентство болот го. Страховой полис ошолордун контакт детальдарыңарды алмашкыла дагы кете берсеңер болот деп койду. Жанакы бири-бириңердин машиналарды кийин оңдото аласыңар деп. Ошентип жалпы алып караганда бул окуя 10 мүнөттөн ашкан жок. Кийин ошентип тарап кеттик. Good morning everyone. Таңкы саат 6. Лондон шаарынын чети. Жаңы тапшырманы жазып баштадым. Жаңы тапшырманын дарегин биз координаттар менен иштейбиз да. Ошондо бул так адрес болот да. Мен TomTom деген ушундай навигатор колдоном. Варианттарды чыгарып, кайсы жакка барабыз деп. Ордустан жылардан мурда бир сыйра милдеттүү процедура бар, айланып текшерип коебуз. Могу тенттерди кырккан эмеспи, бул жакта сидло жайында турабы, рычаг же кармагыч, анткени ушундай учурлар болот. Мындай кээ бирөө тартып коет да, анан сиз билбей ордуңуздан жылсаңыз, чиркегич менен трактор машина ажырап кетет. Ушундай окуялар болгон. Мындай карап коебуз. Бакты карайбыз. Дизели тусалып кеткен эмеспи. Артында чиркегичтин ичин карайбыз. Азыр толук тартсам көп убакыт алат. Мен аны карап бүттүм. Сиздерге үстүртөн эле айтып кетейин. Азыр биз Дартфорд көпүрөсүнүн үстүнөн өтүп баратабыз. Бул жакты көздөй келатканда каршы тилке ал деңиздин ушул дарыянын астынан туннель аркылуу өтүп кетет. Ал эми ары тарапка баратканда ушундай мосттун үстүнөн өтүп атабыз. Азыр мына көпүрөнүн үстүнөн жүк алган жерибизге мына жеттик. Бул бир фермердин короосу экен. Койлору, аттары. Жанакы биринчи келген жерибизден жүк отмена болуп, адрес дареги өзгөрүп кетти да, анан экинчи жерге баратып, андан навигатор алдады. Ошентип азыр могу англичандер, айылдык англичандер жакшы артка айдап берип атат. Кээ бирөөлөрү бар, агрессивно турабыз деген мүмкүн да. Бир машина батап тургандай. Ушундай тар жолдорду ээрчип баратабыз. Жолдон коллегамды таап алганда, ал мени ээрчип баратат. Базар жок, мынакей дагы бирөөсү келди. Муну кантип эткенбиз эми? Бул жака кирет окшойт. Артка айдайбы. Деген артта эме турат. Коллега мени ээрчип келатат. Сөгүп атса керек, мени эмнеге бул жака салдың деп. Навигатор алдады, анан бүт эле ушундай жол экен, бир фермаларга деген эме баратабыз да. Фермага алып барчу жол бүт эле ушундай экен. Навигатор алдабаганда деле ушундай абал болмок. GPS is okay, GPS is okay, but I don't know. Координат, дай ми координат. Координаты дай ми. Бул жагы түгөнгүс концерт болуп атышат, 2-сериясы, 3-сериясы болуп кетти. Туура эмес адреске келип атырбыз дагы. Анан могул азыр ЧП-илдикке бул бизди ээрчитип жөнөп атат. Биринчи адреске келдик, биринчи адрес 2-ни берди, 2-ге келсек азыр 3-кө алып баратат. Биз бул жакта алма өстүрүп, алма сатабыз дейт. Алмалар гүлдөп калыптыр. Британский алмалар. Азыр бул ошол эмеге алып баратат. Өзүм кошунан сынабы же кайсылар. Бул жактан башка дагы бир биздин фирманын машиналары
бар экен. Азыр ушу жүгү менен тыгылып калса азыр концерттин баары аншлаг менен болот азыр. Окей. Жолдордо жаман экен, ошон үчүн азыр биз мынакей дифференциалды кошуп койдук, экөө тек тарта тургандай кылып. Ушундай саман жүктөйбүз. Ар кандай нерсе жүктөйбүз да, телевизордон баштап саман. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, мону көрдүңүздөрбү, ашмалтайың чыгып, колдоруң кирдеп, кыпчылып. Азыр могу тент деген суу болуп калды да. Бул суу салмак кошулуп, бул деген оор болуп, аны тартсаңыз кыйынчылыкта жалатып, акыршында болсо бул совсем эле муз болуп калат. Саякаттап эле эс алып эле жүрө берсин дегендерге арналсын. Мына көрүңүздөр. Бул жумуштун ушундай жактары бар. Бирок биз налыбайбыз. Баары сонун, баары жакшы. Офистин жумушунда деле иштеп көрдүк. Бир жерде олтуруп. Ошон үчүн адамга негизи адамзатка эч нерсе жакпайт го. Бир жерде иштей берсе жакпай кетет. Негизи желательно ошондой болбош керек. Азыр экөөбүз тең жүктөлүп бүттүк. Алдымдагы сербиялык киши экен, ошол кесиптеш болуп экөөбүз бир фирманын. Азыр бул жакка келатканда мени ээрчип баратканда, азыр эми мен аны ээрчип алдым. Ошон үчүн башка жол жок экенин өзү да билип, азыр унчукпай калды. Болбосо бул жакка келатканда эме кылып аткан мени. Сен адаштырдың атайын дегенсинчи. Жа видеосунда көрдүңөр го. Өзү да бир кызыктай комиктей киши экен. Мына ушундай жерден кокус полный состав ушул машина ары же артка эмес, астыга эмес тыгылып калса, атайын кызмат болот, викинг деп коет, эвакуатор. Ошону чакырыш үчүн, ана ошол кызматкерлерин чакырыш үчүн Европада эле, Германияда мисалы 2000 евро турат. Швеция тараптарда, Британия алга караганда жашоосу бир кымбат болгон үчүн бул жакта балким 2,5 же 3000 болжол менен. Ошон үчүн тыгылбаганга аракет кылабыз. Кесиптештердин айтып боюнча кайсы бир жылдары бир ушундай бир окуя болуптур. Бирөө деген ошо Францияга барып, эки үйдүн кичинекей айылга кирип кетип, эки үйдүн ортосуна тыгылып калганбы, ушундай ары эмес же бери эмес. Ошентип вертолет менен чыгарыптыр да аны. Тиркегичин өзүнчө көтөрүп, анан башын өзүнчө көтөрүп, ушундай вертолет менен чыгарган учурлар да болуптур. Ошон үчүн маршрут түзүп атканда өтө кылдаттык менен карап, Google Maps'ке салыштырып, үстүнөн жана Google Maps'тин сүрөт менен караган жери бар го, ошону салыштырып, мына ушинтип мен жеке өзүм ошентем. Жанакындай чыгымдар болгон учурда ким төлөйт экенин мен билбейт экенмин, бирок фирма төлөгөн чакта деле сиз олуттуу чыгым алып келген үчүн фирмага аларда мындай мониторинг болот, рейтинг болот, кайсы айдоочу кандай жүрүп атат, страховканы көп колдонуп атабы, ДТП көп кылып атабы, проблема көп алып келип атабы, көйгөйлөрдү ошону анализдеп турат да, анан өтө эле начар мындай көрсөтмөлөр көрсөтүп атсаңыз, анда бир күн айтат, кечирип кой, акырын үйүңө кете бер деп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн мындай кылдаттуулукту дайыма мындай алдын ала пландоону бардыгын талап кылат. Автобанга чыгып алдык, түз жакшы жолго, кенен жолго чыгып алып, мына кетип атабыз. Азыр бул жака кошуларга чейин кичине ылдый жер бар экен да, спуск 11 градус менен. 11 градус бул серьезныйга окшойт деп телефон видеого тарткан жокмун, анткени ал жакта деген жакшылап кыймылыш керек да, айдап коюш керек. 11 градус эчтеке деле болгон жок, кичинекей эле жер экен. Негизи 11 градус бул мындай серьезный эле жер, олуттуу эле жер, жүктөлүү болсоңуз. Англичандер бир аз ашача 11 градус ашыкча кылып алыптыр, анда эчтеке деле болгон жок. Могу Бельгияда, бирок Бельгиянын кайсы бир автобанынан Брюссельге кирип баратканда бир страшный эме бар, спуск бар. Ал жерде деген мына ошол англичандын көздөрү менен ал балким 20 градус болуп кетеби. Ошол жер өтө опасный, бир жолу максималдуу салмак менен келдим, 40 тонна менен. Спускка келдик да, анан мен ретарданы, горный тормозду коштум, экинчи положенияны коштум, максималкасын коштум, анан основной тормоз менен да жардам берип атам. Ошентсе да машина ылдыйга түртүп атат да, анткени салмак оор да. Мына ошондой кезде абайлаш керек, фокус мындай көзөмөлдү, контролду жоготсоңуз алып кетти да машина деген, бир жакты аралап кетесиз ошончо салмак менен. Өзүңүз эле талаа жерге токтоп калсаңыз эми эчтеке эмес. Бирок айлана чөйрөдөгү жеңил машиналерге зыян тийбеш үчүн абайлаш керек, кыскасы абайлаш керек. Азыр жаңы күндү тартып баштадым.
Бул эң биринчи Эшфорд шаарында келген парковкабыз. Бул жака келип түнөп эс алып, азыр эми Англиянын Дауэр шаарынан Франциянын Кале шаарына деңиз аркылуу кеме менен сүзүп өтөбүз. Ар жагына мына мынтип азыр пломба тагып койдум. Бул биздики фирманыкы эптеп сеттеме эле пластик. Бирок бул деген эң башкысы белги берсе болду, ачылып ачылбаганы тууралуу. Портко да келдик. Азыр эми кемебизди издейбиз. Ондай Англиянын Дауэр шаары кооз экенби? Тетегиндей аскалуу, аска менен деңиз чектешкен жер Франциянын да аркы бурчуна окшош экен. Мына ушундай. Азыр өзүбүздүн кемебизди издейбиз, жолдорубузду издейбиз. Ушуну менен Англиядан кетебиз, бирок коштошуп койбуз. Анткени бир жумада бир, 2 жумада бир келип турабыз. Бул жактан анан катаал эмелер жок, көзөмөл жок. Анткени Франциядан Англияга мигранттар агылат, бирок Англиядан Францияга кете тургандары аз болгон үчүн баягындай күчтүү текшерүүлөр деле жок да. Салыштырмалуу Англия тараптан жеңилирээк. Кезек күтүп турабыз, ичине кирип, анан эң башына кирип атканда бөлүнөт да PO, анан Айриш деп. Айриш деген Ирландияныкы, биринчи ошол жака кирип алайын дептирмин. Ал жака кирип алып, Конор Макгрегордун өлкөсүнө кетип калмак экенмин. Арадан 1 саат өтөйүн деп калды. Акырын кыймылдап атабыз, азыр кезегибиз дагы жетейин деп калды. Бул жакта болгариялык машиналар турат. Няко те убича, карай внимательно. Someone loves you, drive with care дейт. Окей. Азыр бул жактагы офистен чыктык, контролдон. Бул жактан жана өтүп өткөнбүз. Эмнеге дегенде бул документтерди, кошумча документтерди каттап чыктык. Саман ташып баратабыз да. Саман бул кооптуу жүк болуп эсептелет да, кооптуу материал. Ошого деген бул 4-категорияда АДР жүктүн белгисин 3 штук берди. Ушундай наклейканы чаттайбыз 2 четине, артына. Болду. 220 платформага келип, линиябыз жанакы билетибизге дал келиш керек. Англиянын Дауэр деген шаарынан алыстап кеттик. Мына азыр эмеге отурдук да, кемеге отурдук. Биз азыр эң үстүнө жүрөм. Машинабыз подвалда. Бул ошол Францияга чейин 2 саат сүзөбүз. Бул жакта туристтер айланып, кайра жээкке баратабыз, жанакы чыгып кеткен жерибизге. Анткени могу жарыя берген жеринен сүйлөп аткан медиктер же медсестралар барбы деп, ошол жүргүнчүлөрдүн бирөөсүнө бир нерсе болду окшойт. Капитан чечим чыгарды, кайра жээкке барабыз деп. Бул жакта мондай табло болот. Биздин машинанын номери азыр чыгып калды. Дован деген французчадан таможня деген түшүндүрөт. Анткени биз Brexit жүгүн ташып бартабыз да. Барып бажыдан өткөрүп катташ керек. Ушундай белгилеп турат. Бул кайтып келгенбиз. Жана айтып өткөндөй эме жанакы бирөөгө жаман болуп, ошону түшүрүп атышат. Качан жылабыз белгисиз. Бул жакта ушундай эс алуу жери бар. Мен азыр уктап калыптырмын. Күтүп атчана. Жарым жолдо өтүп кетти окшойт. Ошонча жакшы видео тартканга аракет кылам. Бул деңизди толкунду көрүп, акын Байдылда Сарногоевдун саптары эске келет. Толкун болот деңиздин күчтүү жери, толкундай бол кыргыздын жигиттери, 99 өнөрдүн ээси болсун деп, тоолук эне төрөгөн сени мени деп. Ушундай саптарды эске салып атат бул жер. Азыркы абал сонун, баары сонун. Мына ушул азыр картадан карасам Channel of English дейт. Барып бул ушул Атлантик океаны болот. Андан ары барып ошо түндүк-түштүк Америка болуп кетет. Деңиз кандай улуу, кандай керемет, жараткандын кереметин караңыздарчы. Бул жактарда тартып коет. Адамдар сүйлөшүп отурушат, эс алып атат. Азыр үстүндө жүрсөк жарыя кылып калат. Жанакы сүйлөгөн жерден commercial drivers please go to your vehicles деп
Машинаңарга баргыла, жакындап калдык деп Францияга. Азыр тепичке барып түшүп, даяр болуп турабыз. Могу азыр бир нерсе берип койбосок, жарым сааттан бери карап турат мени. Жейт бекен, нан береличи. Жейт экен. Чайнабай жутат го. Францияга келип, мына жолуна чыгып алдык. Өзүбүз үйрөнүп калган трафикке, өзүбүз үйрөнүп калган жол эрежесине кайра кайтып келдим. Мына ушундай эле сонун экен, өзүбүздүн эле ыкмамен айдаган. Азыр эми өзүбүздүн жанакы аппараттан карасам, иштөө убактыбыз бар экен. Азыркы Саманды деген биринчи дүйшөмбү күндүн эртемен түшүрөбүз алны. Ошол Нидерландиядан түшүрөбүз, аны деген түндүк батыш тарабында бир кичинекей айылдан бир фермерге жеткирип беребиз. Ошол жака жетишебиз. Жетишип калыш керек биринчи дүйшөмбүгө чейин. Ортодо эс алуу күн бар, жекшемби күнү эч ким айдабайт да, эс алуу күн. Азыр эми максималдуу түрдө бүгүнкү иштөө күнүбүздү колдонобуз. Болжолдуу түрдө Брюссельге, Бельгиянын Брюсселине же болбосо дагы убакыт калса Нидерланддын Борбор шаары Амстердамга чейин аракет кылабыз. Анткени эртең эс алуу, ошол шаарларды чыгып келүү мүмкүнчүлүгү бар. Ошол шаарларды азырынча көрө элек. Жанакы айтылган жерге жетүүгө убакыт бар эле, бирок саатты карасам кечки 9 болуп кетиптир, анан турганга парковкабыз толуп калбасын деп, ошон үчүн азыр жумушту Бельгиянын эмесинде Гент деген шаарында жыйынтыктап салдым. Бул чекти чыгарып туруп азыр карайбыз. Көрүнүп атабы? Чек арадан өткөндөр өстү, мисалы жазып жүрөт UK, United Kingdom, Улуу Британия, F Франция, B Бельгия, саатына чейин жазып жүрөт. Ушул жактан көзөмөлдөйбүз. Муну ашырсак, өзүнүн айып пул төлөйбүз, штрафтарын төлөйбүз. Ошон үчүн муну ушул милдеттемене тагат карабыз. Мына ушул кадр азыр акылкы болсун, анткени видеобуздун мүнөтү да узарып баратат. Ошентип Англияга барып келүү сапарыбыз 2 сериядан турду. Бул эми мындай эле эркин темада сиздер менен ар кайсы темада баарлашып, өзүм мындай маалымат берип, сүйлөп ошенткен видеом болду. Муну өзүмө да кызык, жеке архивге сактап коёмун, кийин көрүп эстеп жүргөдө. Мындан ары ушундай кызыктуу окуялар болсо, албетте сиздер менен тартып бөлүшүп турам. Мүмкүнчүлүккө жараша кийинки видеолорумду мында эркин тема эмес, конкреттүү бир теманы алып туруп, ошол жөнүндө бир кененирээк деталдуу маалыматтарды кошуп, сүрөттөп айтып беремин. Балким бул жанакы кантип Европага келсе болот дегенди мен ойлоп турам азыр. Деталдуу кылып, нолдон баштап, Кыргызстандагы нолдон баштап, бул Европага келип рульга отурганга чейинки абалды сүрөттөп, бир жерине топтоп, мына ошентип видео кылып дагы буйруса чыгарамын. Эми бул видеону көргөнүңүздөргө, аягына чейин 2 сериясын көргөн болсоңуздар, чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Аманчылыкта көрүшкөнчө сак саламатта жүрүңүздөр.